Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен 10 миң суроого жооп камтыган Курандагы бир сүрө жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Албетте, ал Бакара сүрөсү. Бул сүрө Мединада түшүрүлгөн жана 286 аяттан турат. Ал Курандагы эң узун сүрө, аны баарыбыз билебиз. Анын 281 аятын башкасынан баары Мединада түшүрүлгөн. Ал эми 281 аят Мекке шаарында түшүрүлгөн. Коштошуу ажылык учурунда түшүрүлгөн бул аят. Бул сүрөдө ыйманга, адеп-акылакка жана жашоо тартибине тиешелүү көптөгөн негизги өкүмдөр камтылган. Аузу билан шейтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла ройба фи худан лил муттакин. Бул Куран, анда эч кандай шек жок. Ал такыбалар үчүн туура жол көрсөткүчтөр. Такыбалар Аллахтын буйруктарын каршы келүүдөн, чындап корккон жана тыюу салынган иштерден алыс болгон пенделер. Аллазина юъминуна бил гайби ва юкимуна салата ва мимма разакнахум юнфикун. Алар көзгө көрүнбөгөн нерселерге ишенгендер, намазды толук аткаргандар жана биз берген рызкыдан садака кылгандар. Бул сүрөдө өкүмдөр кеңири жана так түшүндүрүлгөн. Бакара сүрөсүнө камтылган маселелерди камтыган башка бир дагы сүрө жок. Урматтуу мусулмандар, Куран үйрөнүңүздөр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.